Assalamu alaikum туғандар. Семетей баянын тоқтаған жерден улантабыз. Азыр biraz кыскача демеушілер жөнүндө маалымат берип кетейин. Андан кийин кетти улайбыз буйрса. Кыргызстанда жеке ишкерлик менен алектенген Эркинбек Калгулов деген досубуз бар. Бизди күналыс ушул Семетей баянын колдоп, сүрөп келе жатат. Эркинбек мырза, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшылыктарыңыз көп болсун. Ошондой эле Казакстанда жеке ишкерлик менен алектенген Сапарбек уулу Намазбек деген инибиз бар. Бизди ушул сүрөөнчүлөрдүн, колдоочулардын катарын ал киши да толуктайт. Намазбек мырза, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Баарыңыздарга Кудайым жакшылыктарды көп берсин. Эмесе кепти токтогон жерден улайын. Ошентип канкейинебиз Семетейге абдан көп баянды айтып берди. Кыргыздын жайын айтты, Ала тоонун жайын айтты. Кыргызга барганда кимдер душман чыгат, кимдер аны колдошот, кимдер анын артынан ээрчийт, дос ким, душман ким, элдин наркы кандай, салты кандай, жердин уусу кандай, ушунун баарын баян этип берди. Анан бир жерде мындай сөз айтты. Балам, алтын жатын чыйырды энемди көтөрүп алып, ушул Букарга качып келдим эле. Ушул энеңдин жалгыз эле уулу Манас эмес. Манастан кийин кыз төрөп, анын аты Карлыгач эле дейт. Айрым варианттарда Кардыгач деп кетет, айрым жерлерде Карлыгач. Биз эми Карлыгач деп айта берели туугандар. Мына ошол Карлыгачтагы атаң Манастан кем эмес шер чыккан. Ошол Карлыгач эжең жөнүндө айтып берейин деп анан сөзүн мындай баштады. Менин көңүлүмдө муңай бар, адам гана шайтан эмеспи, бузукуга Кудай бар деп күйүп кетти. Анткенинин себеби мындай болуптур. Бир күнү кыргылчал тетигил айдап койгон таласка эгин эмес турбайбы? Муногу каныкей менен тетигил ак балтайдын чубагы ойнош болуп алыптыр. Ой, бул экөө тегин эмес турбайбы? Ушул тетигил төрөбүздүн төшөгүн тепселеген оңобу көзүнө чөп салган эгерим эки болобу деп баскан турган жеринде жамандап мынтип кое бериптир. Эми бул жамандаганынын дагы себеби бар экен. Ага Манас ишенип, тетигил каныкейди алтай салбар кылып, көзүнө карабай, үйүнө жолобой, жанына барбай, тетигил төшөккө жорго жанга тынч Акылайдын үйүнөн чыкпай калды. Анысы ас келгенсип дейт. Мага такыр жолобой койгон ас келгенсип. Тетиги ак куланы жайлоого кое берди. Күзгө чейин ырк семиртип алайын. Күзтанан келсе суутуп алып, Кыргыздын кыйырын карайын. Ага чейин бизге катыла турган деле жок деп, муну ушинтип тынч жатып калды Манас дейт. Мына ошондон пайдаланып, анан кыргылчал анча-мынча чоролорду уюштуруп алып, тетигил бейжиндеги Коңурбайга кат жазат. Чубак болсо, эми ак балтайдын чубагы өзүн намыскөй, Манас менен дос болом деп, Манастын жанында жүрөм деп, Манаска чоро болом деп, Манастын кызматын кылам деп, баягы Манас эмнени көрсө ошону көрөм, кор болсо кор болом, зор болсо зор болом деп, Манастын жанынан чыкпай ак кызмат кылып жүргөн чубак. Тетигил Манас каныкей менен чубак ойнош болгон турбайбы деген сөзгө ишенип алганына абдан таң калып, капа болуп, тетиги Алайдагы ак балтай атасын көздөй бир топ жигиттерин ээштип алып кетип калды дейт. Чубактын атасы ак балта кенен Алайды жердеп турган болчу ошондо дейт. Ошентип анан чубак кетип калды. Бери жакта калган чоролор болсо Алмамбет таң калды дейт. Бери жакта Бакай, Ажыбай, жана башка чоролордун баарысы абдан кызык болуп калышты. Ой, ушинтип эле ушак чыгарып койсо, канкей менен тетигил ойнош экен деп койсо, Манас тетигинтип чубакты да карабай, канкейди салбар кылып, жаман көзү менен карап, жаман көрүп мынтип турса, эртең биздин үстүбүздөн деле кандайдыр бир жала жабылса, Манас ага ишенип алса, ой, ошондо кандай болобуз? Эгерим эки болбой калбайбызбы? Манастын каарына калгандан кийин оңбой калбайбызбы? Деп, муну ушинтип чоочулашып, бирин-бири угушпай, ырбы-дырбы болушуп дейт, ынтымагы жок, ушинтип калды. Анан жанагы кыргылчал олтуруп алып, бир топту уюштуруп алып анан Коңурбайга кат жазат.
Ой, ушундай учурда келбесеңиз болбойт. Манастын адебин колуна бербесеңиз болбойт. Кыргыздын үстүнөн баспасаңыз болбойт. Төрт түлүгүн чачып, эки жака бүт барын сапырып, бул кыргыздын эсебин таппасаңыз болбойт деп кыргылчал. Тетигил Манастын жайын айтып, Манастын каныкейи жок азыр. Акыл кошчу Алмамбети да жанына бара албай калды. Бакайы да жанына бара албай калды. Чубак болсо тетиги кең алайды көздөй дыр койгон бойдон кетип калды. Мына ушул азыр келе турган кезиңиз, Манастын сазайын колго бере турган кезиңиз деп катты жөнөтүүдө дейт. Бул катты алгандан кийин Коңурбай бир топ дөөлөрүн кошуп, далай чоң ылама дегендерин ээрчитип, аскерди баштап алып анан жөнөп калды бул жака. Эми тетигил аскерден жүрөк түшөт. Наризанын башы чабышып, адамдын башы карышкан, муну ушундай айгайлаган ызы чуу кол болду дейт. Манас болсо бул колдон кабары жок жатат. Ошондо канкейнебиз айтат. Ушул жалаа бекер чыккан жок. Ушул ушак бекер чыккан жок деп жүрөгүм түпөйүл болуп бир нерсени сезип турду дейт. Анан Манастын ак куланы жайлоого кое бергенин угуп, андан беш бетер кыжаалат болуп, барып туруп ак куланы эч кимге көрсөтпөй кармап алып туруп, анан үстүнө үй тиктирип, түйүнө кум септирип, чөп чалдырбастан суутуп, жем берип багып аттым дейт. Ошого удаа эле Манастын ак олпогун жасап аттым. Табылгы жакса чоготпойт, очогор атса оготпөс кылып, жакшы бир ак олпогун жасап аттым. Ак куланы болсо зымпыйтып суутуп аттым дейт. Ошондо эми кыргыз ошонун бирин туйбайт. Кыргыз ордунан уюп калгандай болуп, уктап калгандай болуп жылбайт дейт. Мына ошондан кийин Манас атаңдын Карылгач деген карындашы жанына жалаң кылыч байланган дейт. Баягы кынга салбай кылычты жалаң байланып алып жүрчү экен. Ошол Карылгач эжең Нойгуттун ханы Карачанын кызы Кыз Сайкал экөө биригип Коңурбайды тетигил кең текестен тосуп калды дейт. Мына ошол жерде 60 күн Коңурбайды бери өткөрбөй катуу согушуп атышты дейт. Абдан кыргын болуп, далай элдерди чыгымдап, далай эрлер өлүп, муну ушундай болуп жатты. Бирок муну кыргыз уйгандай уктап жаткандай болуп укпайт дейт. Бери жака чабаган жөнөтүп, кыргызга кабарчы жөнөтсөк, тетигил жакта Коңурбайдын колунан бери өтпөйт. Муну ушинтип катуу кыргын болуп атты. Баягы Коңурбайдын айласы кеткенде дейт, Нескара баатырын ала келген болчу, ошол Нескаранын жайчылык жайы бар эле. Нескара дуа кылып атып, өзүнүн ар кандай бая сыйкырын окуп атып, күндү жаадырып, күндү бүркөлтүп, абдан катуу нөшөр кар сайдын баарынан сел агып, мына мындай болуп, ал селине кошулуп эл агып, мына мындай бая былчылдаган ылай болуп, мына минтип жүдөтүп, элдин баарын үшүтүп, шишитип мынтип туруп калды дейт. Далай ат өлүп, далай аскер өлүп, мына ушинтип кырылышып атып, бир убакта кылыч менен чабышып, найза менен сайышып атып, баягы алдыда айкырып жоого кирип бараткан жеринен Кыз Сайкалдын оң эмчегине ок жаңылып, бул жарадар болуп калды дейт. Нары жактан Карылгач сур кызылды минип чыгып, айкырып жоого тийип, кылыч менен чаап, айбалта менен бирөөсүн чокудан нары салып аткан жеринде сур кызылга ок тийип, бул жарадар болуп калды дейт. Айландырып келип атты алмаштырып, тел кызылды минип чыкканда тел кызылга ок тийип, тел кызыл мүрт кетти. Жөө калды Карылгач. Жөө болсо дагы баягы былчылдаган ылайды кечип, жоо менен кадимкидей кармашып, чабышчысы менен чабышып, айбалта менен салышып, муну ушинтип согушуп аткан жерде курчоодо калып, эми жанына жардам берер эч ким жок, ыламалардын баарысы ороп, анан курчап муну колго түшүрүп алышты дейт. Кыз Сайкал жарадар болуп жаткан жеринен аны байлап алышты. Ал эми артындагы аскер минтип башчылары колго түшкөндөн кийин бириндеп качып жок болушту дейт. Тетигил Кыз Сайкал менен Карылгачты Коңурбай колго түшүрүп алып, мыскылдап,
Bilinbey mınuşintip eçkim görбей ukpay turganda talastın töösүнөн түшүp manastın esebin tabamın dep kolum beri sürüp aydap geldi deydi. Mınuşintip anam bayagı manastın turgan жерine gelip Koңурбай attın başın koya verip jokerlerinin barısına kaptagıla dep mınuşintip dalay el öldü, dalay el öldü. Baya Koңурбай at koyup askerleriminen baştap girip koluna tigenin alıp koluna tigenin öldürüp salıp mınuşintip baratkanda mınuşonda manas emine olup ketti dep Gimbistin tüpkö jetti dep eşike çıktı deyt. Baya joo kiyimi jok, manas daldayıp turat. Koluna bir bakanda alıp algan, kim bolsa da esebin tabayın, uşul boldu bolbodu Koңурбай bolsa gerek, muну bir öldürüp anan öleyin dep mınuşintip kaardanıp bakırıp bakan menen bayagı manas jogo tiyip jatkanda Kanыкейинен gele kaldı deyt. Mınuşonda Kanыкейинен gelip mınakey batır minin istep bayagı zımpıygan suup uşunday tuylap turgan ak kulaga manasты mingizip mınakey batırım giyin istep ak olpoğun giygiskende manas bakırıp atırdı deyt. Kara gözüm kaşayıp kanday jalaga işendim ben, ekinci mınday kılbasmın, ekinci sen jönünde jaman aytkan kanday kan bolsa da içpesmin aynanayın dep mınuşintip Kanыкейге жалынып жалбарып yürüdü deyt. Anamınday karasa артынан aç kıykırık kuğsürön 2000'de asker menen bayağı tardıp ketken çuvak gele kaldı deyt. Anın artı jagında Almanbet, Bakay, Serek, Sırgak büt batırları aykırıp joga tiyip kaldı deyt. Ak kolanı minip, ağıl poğun giyip joo jaragın alganda bayağı özünün türüne, özünün sürüne gele düştü deyt. Kaptalından Karaçar kavlanı çamınıp kaldı deyt. Oң jagında olsa Çolok, Gökçal, Arslanı payda oldu deyt. Bet aldынан bolsa sur jol borsu oozunu açıp arkırap tügül joga mınuşintip anan kirip ketti deyt. Koңурбайдын bayagı baştap gelgen kolunun bıtçıtın çıkarışıp 40 çoronun barısı kaptap manastın askerleri kaptap aç aykırık kuğsürön bir jagынан çuvak kırıp joyup mınuşintip anan Koңурбайды gelgen жерine alıp barıp kelişti deyt. Oşonda bayağı kolga düşüp kalgan kız saykal menen Karılgaçты çıgarıp geldi degen gep bar eken tuğanlar. Bayağı Karılgaç öle turgan bolgonda namısına çıdabay oduy nöbetin göre turgan bolgonda tigil жерден alыс Желпiniş degen jerde jaman eldin Jarmanas degen var eken, oşogo alıp berip tıngan eken. Oşol Karılgaç ejekeng Желмогуз уулу Сарбай деген кол салып, ошол Желпиниште далай элди кырып койгон. Ошол Карылгач эжең манастан анын өлгөнүн билбей, анын өлүп калганын одуй нөбетин көргөнүн сезбей, манастан жардам сурайм деп таласка келип калган болсо керек. Эгер ошол таласка келип калган болсо, ошол эжеңе жолук айланайын балам деп Каныкей ошол Карылгачтын баягы тагдырын, анын жайын Семетейге мына мынтип айтып берди. Андан кийин туугандар тай бурулду сөзсүз агаларыңдан сурап болсо да ала кел. Манас өлгөндө байкуш bir ордуна тура албай туйлап калды эле. İçin тартып байкуш мал да болсо ыйлап калды эле. 60 күлүктүн ээрчитип алып кайып болуп кетти эле. Эч кимге карматпай калды эле. 12 жылы күткөндүр. Егер сен барсаң, башкага карматпаса дагы байкуш тай бурул озуп келет, сени көргөндө мойнун созуп келет балам. Ошол тай бурулду ала кел деди. Андан кийин атаңдан калган 8 мүлк бар. Муну абакелериңден сурай кел. Берсе берди деп ала кел. Бербесе балам айланайын, тынч конок бербей койду деп мага кел деди. Эми кандай 8 мүлк, мен аны сиздерге китептен көркөм окуп берейин туугандар. Эми атаңдан калган 8 мүлк балам. Жоо жарагы 8 мүлк. Мүлкүңдүн жайын айтайын. Пил терисин каптаган, сары желим чаптаган, чымын тийсе чыңк эткен, чертип койсо дыңк эткен. Камчы менен чапканда кой чагырдай зыңк эткен, жылкы тийип куш салсаң, атаңдан калган доолбас балам. Жакып кандын колунда алчы болсоң мүлк ошол. Жакып чоң атаңдан сурап көр. Берсе берди деп алып кел. Бербей койсо тынч конок бербей койду деп мага айтып кел балам дейт.
Андан кийин түү Кытай кырымы келтирип чебер жасаткан, кемтиги жок кылымы сыртынан көк жал өгөгөн, сыртына күмүш бөлөгөн, кароолуна келтирип калкайтып алтын чөгөргөн. Сайын салып келтирген, аткан жоосун өлтүргөн, кундагын сырга сырдаткан, көргөн жанга сындаткан, таң уусу бекем болсун деп сары алтын зымдан чырматкан. Баскан жерде даңк эткен, машаадан мурун тарс эткен, түтүндөн мурун ок жеткен, ажалдан мурун жан кеткен. Ыракы жуук ылгабас, болоттон соккон ак келте, ойноп атса очогор, чындап атса замбирек, туруп атса кой чагыр, жакын атса жазайын, атаңдан калган ак келте. Эми Манастай эч бир китеп окуган эмесмин туугандар. Ушунчалык адамды сүрөттөсө, баягы ийне келтирип сүрөттөгөн. Эми малды сүрөттөсө, тим эле сууган күлүктү сүрөттөй турган болсо, азыр чаап бараткандай сүрөттөгөн. Эми курал жаракты сүрөттөсө, мына өзүңүздөр угуп туруңуздар, кандай сүрөттөйт. Андан кийинки мүлкү саратанда кыйдырган, салкын жерге жыйдырган, тутам жерин кырдаткан, тутам жерин сырдаткан, эми сырнайзаны сүрөттөп атат да. Кара болот, бөр тил, тийген жерин ырбаткан, колдон тайып кетет деп кош бүлдүргө тактырган, кол көтөргүс сырнайза, кокондун беги жактырган, кыйгагын кынап келтирип, тарамыш менен каптаткан, сары желим чаптаткан. Эми карап туруңуздарчы. Сүрөттөп, ким ушинтип сүрөттөйт туугандар? Сындыргасын келтирип, сан кыргызды мактаткан, колго жылуу болсун деп, кой макмал менен каптаткан, кыйындарга сындаткан, көзгө сурдуу болсун деп, колоодон шакек чырматкан, сапарда тийип пайдасы сан кыргызды жыргаткан, кара курчтан так кылган, тыгын өткүр курч кылган, атаңдан калган сырнайза, тийген жери чырнайза, ал кенин колунда. Алуучу болсоң, мөлкөш ал балам дейт. Эми караңызчы, сырнайзаны кантип сүрөттөдү туугандар? Ушунчалык улуу, ушунчалык сулуу тилибиз бар, ушунун баркына жете албай жүрөбүз да. Эми карап туруңуз, дагы бир Манастын мүлкүн сүрөттөп жатат. 60 ирик тандатып, ортодо кең кол жайлатып, келишимдүү семиртип, кербендерге айдатып, ак була сатып алдырган, ак олпоку салдырган, келишимдүү бурдурган, келеби менен урдурган, ортосунда буланын коргошун өгөп тундурган, атагы олпок ак чопкут асем менен кылдырган. Эми Манас атабыздын баягы ак олпок ак чопкуту жөнүндө кеп болуп жатат туугандар. Эки жагы була болчу дейт. Ортосуна болсо коргошундан куюп мунушинтип жасалган чопкут эле дейт да. Баягы чопкутту кийгенде найза тешпеген, ок өтпөгөн мунушундай баягы жоо кийими туугандар. Андан кийин энекең каш көй башында, арууке сиңдим кашымда, шырыгына чыдабай келиндер качкан безилдеп, каныкей кылды кесирдеп, ойлосом кетпейт эсимден, оймоктун баары тешилген. Мына ушу баягы шырганда дейт, ак олпокту тиккенде далай келиндер зыркырап качты эле, далай оймок тешилди эле дейт туугандар. Ошентип атаңдын ак олпогун жасап бергем. Ошол көбөштүн колунда алчу болсоң балам мөлкөш ол. Ошолорду чогулткунуң балам. Ошолорду сурап алып ал деп жатат. Эми андан кийин Манас атабыздын ай балтасын айтып атат туугандар. Жана башында айтып кеттим, Манас эпосунда бир нерсени сүрөттөгөндө ушунчалык мындай көзгө элестетип коет да. Мындай китеп жок туугандар. Кайдан издесеңиздер дагы таппайсыздар. Мындай элестүү, мындай бир нерсени сүрөттөгөндө, мындай бир нерсени көркөмдөгөндө, согуштарды көркөмдөгөндө отуруп алып эле айрым баягы сүрөт искусство музейлери бар. Мына ошол жерде укмуштай тартылган, укмуштай картиналарды карап 1 саат олтурат адамдар. 2 саат олтурат. Ушундай телмирип тиктеп олтурат ошолорду карап, окуп, түшүнүп. Ал эми Манаста болсо, мен сиздерге азыр бир эле сөз айтып берейин. Сапырылып топурак, аттар жүрөт топурап. Мына ушул 2 сөздү жазыңыз дагы, анан элестетип көрүңүз. Сапырылган топурак, көкбөр болуп атабы, согуш болуп атабы, аттардын топурап жүргөнүн, үстүндөгү жигиттердин жүргөнүн, бири-бирине баягы көкбөрүн элестетип көрүңүз, биринен бири улак тартып талашып атканын.
эми айланып Манаска келели. Мынагы жерде Манас атабыздын ай балтасынын борун карап туруңуздар. Көмүрүнө чыдабай, көптө койлор жоюлган, суу катына чыдабай, суук булак соолгон, өгөөсүнө чыдабай, 50 шекит нойган кылып берген устага 40 кулунду бээ берген, алып келип тартканда ботолуу нечен төө берген, бөлөк байга кылдырган, чапкан жерин сындырган, күмүш менен актаткан, көргөн жанга мактаткан, күркүрөнүп күндө чарк, бүлөөсүнө бүлөгөн, баяк чарка күндө бүлөп кайрап курчутуп турган дейт. Атаңдан калган ай балта, эшигендүү чоң балта, Аукен кулдун колунда, о балам алчу болсоң мүлк ошол дейт. Эми Манас атабыздан калган дагы бир мүлктү мен сиздерге китептен окуп берейин туугандар. Минтип айтып жатат. Чарк алтындан сомдогон, чапкан жоосу оңбогон, ак албарстан кураган, алтай бүтүн чыңаган, кылымын жакшы келтирип, кынга салып кынаган. Кыйбатын берип алам деп, урумдун каны сураган, жарасы оор болсун деп, сары заарга суугарган дейт эле баа. Ууга суугаруу олтуруп жасаган ушундай курал болчу дейт. Пилдин сөөгүн сап кылган, сары алтындан кап кылган, ак тасмадан ийилетип, бүлдүргөсүн тактырган, балдагын алтын чоң кылган, баарысын тегиз сом кылган, шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен, түн ичинде суураса өрттөй болуп кызарган, шилтегенде душманга аркан бой узарган, алып келип тартканда 40 ботолуу төө берген, 10 кулунду бээ берген, балдагы алтын ак албарс көбөшкөрдүн колунда, о балам алчу болсоң мүлк ошол дейт. Ошол Манас атаңдын ак албарс кылычы тетигил көбөштүн колунда турат. Ошону эптеп сурап ал балам деп жатат. Андан кийинки дагы бир мүлкү. Мына ошол Аукенин колунда, ошону ала кел дейт. Аны көрсөң балам дейт, же сайылганы билинбейт, ийненин өткөн изи жок, бычактын тийген мизи жок, бак элегин кыйдырган, басма кылып сыйдырган, мылтык атса от өтпөс, отко салса чок өтпөс, тартып койсо чоюлган, кое берсе жыйылган, кандагай деп аталган, муну кылган апаң каныкей, кан кошойдон баталган. Атаңдан калган кандагай, Аукенин колунда, о балам алчу болсоң мүлк ошол деп, анан Манастан калган бир топ баягы курал жаракты, жоо кийимдерди айтып сүрөттөп олтуруп, анан балам эми таласка сапар алып чык. Эми мен сага баарысын айтып бердим. Эми бара кой балам таласка деп, Семетейди таласка узатты. Эми көрсөтүүдө буйруса Семетейдин таласка келишин айтып берем туугандар. Бүгүн баарыңыздар менен коштошом, аман туруңуздар.